Көркөм чыгарманы көп окуу адамды жакшы мүнөз-күтүүгө, жакшы жүрүм-турумга багыттоо менен турмуш сырларын үйрөтөт, жан дүйнөңдү байытат. Балдар, көркөм чыгарманы көп окугула. Көркөм адабият адамдын ыйман жанын тазартып, дайым жамандыкка каршы күрөшүп, жакшылыкты таңазлаган өзүнчө бир кең дүйнө. Көркөм адабият дегенибиз бул сөз өнөрү. Илимден айырмаланып, көркөм адабият чындыкты далилдебейт, аны көркөм чагылдырып көрсөтөт. Адабият баардык искусствонун ичинен адам көңүлүнө эң бир узак уялаган сөз өнөрү. Адабият элдин тарыхый басып өткөн жолунун көөнөрбөс көркөм күзгүсү. Ар бир элдин өткөн кездеги даңктуу да, кайгылуу да күндөрү, көрүнүктүү окуялары анын эпосторуна, уламыш санжыраларына, макал лакаптарына, аңгеме ырларына чөгөрүлгөн. Биз ал көркөм тексттерден ата-бабаларыбыз ким болгон, кандай күндөрдү баштарынан өткөргөн жана урпактары биз ким болдук, кандай учурда жашап жатабыз деген суроолорго жооп табабыз.